Мурунку экс-президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга кесилди дейт. Мындай камакка. Бул эмне? Бул баягы эле кыргыздын сөзү бар го, келме кезек. Бумеранг келди башына кайра. Садыр Жапаровду кандай камады? Дал ошондой өзү соттолуп атат. Демек не? Адилеттүүлүк Кудай бар экен. Кудай бар. Кудай бар болгон үчүн ушундай буну акыбалга алып келди. Бийликти тимеле менчик кылып алды эле го былтырлар эле. Ушунчалык кой ташта секирип, могул кандай переворот кылайын деди го. Кыла албадыбы? Кыла күчү жетпегенден жөн эле отуруш керек эле да, ушунча ызчы кылбай. Анан Садыр Нуркожоевичтин камалышы бул түздөн түз, бул мыйзамсыздык, биздин ал президенттин катачылыгы болду, эң чоң катачылыгы. Азыр буну мындай болуп отура берсе, ким билет, балким кийинкилер дагы жооп берип калат бунун отурушуна. Бул башталышы десек болот. Мына Кудай көргөзүп атат. Ошон үчүн айтат элек, урматтуу Сооронбай Шарипович, бул жашоо эми үйрөткөндөй болбойлу, бирок биз көрүп эле атабыз, тарыхтан деле окуп келе атабыз. Мына Шералинин чокоюнан баштап, деген Нүсүп бийдин баш алынгандан баштап, ушундай эгерде мындай айтканда адилеттүүлүк болбогон жерде ушул улана берет. Ошон үчүн биз суранат элек, мүмкүнчүлүгүңүз барда дагы бир жолу Садыр Нуркожоевичти эртерээк чыгарып койсоңуз, бул киши ак жерден отурат. Ооба, балким анча-мынча туура эмес жерлери болду, бирок анчалык эмес. Менин оюмча 11 жылдык отура турган күнөөсү жок анын эч кандай. Аны балким мындай мунапыс кылып койбосоңуз, мына Атамбаевдин тарыхы дагы кайталанышы мүмкүн. Бул ультиматум да эмес, бул балким сизге калом десең болот да. Кийинкилерге дагы калом. Бир саясий падыша келгенде биринчи адилеттүүлүк менен башкарыш керек деген мен калом.